эмне максатта да мындай телефонду окуучуларга колдонууга сабак учурунда болбойт деген максатта да турабы? Турам, Дастан Нарчисбекович. Анда бир мындай суроо да. Азыркы күндө цифровизация, санар эптештүүгө өтүп атабыз. Анан ар бир окуучуда бүгүнкү күндө мындай бул президенттин да тапшырмасы бар болсо керек. Ар бир окуучуда планшет болсун деп атат. Анда планшет кандай болуп калат? Планшет менен окуучу сабакта отурса кандай болуп калат да? Бул түрү кандай болуп калат? Урматтуу Дастан Нарчисбекович, сиз туура айтып кеттиңиз. Азыркы учурда абдан цифровизация өнүктүрүү жолунда жүрөт. Бирок азыр өзүңүздөр билесиз го, мобилдик телефондорду көбүнчө биздин окуучуларыбыз колдонуп, ошо окуу билимге мындай жакшы убагын бөлбөй, вниманиясы жок болуп атат да. Ошондуктан бул нормаларды биз атайын ошо ченем менен колдонса деп киргизип атабыз да. Эми туура, бирок планшет берилип атпайбы азыр? Официально окуучу планшет алып сабакта отуруп, ошо планшет менен сабак өтсө болот. Туура, буга запрет жок да. Мисалы, билим берүү министрлигине айтсаңыздар. Болуш азыр. Урматтуу депутат, туура айтасыз. Мында азыркы чын эле окуу процессин санар эптештирүү бизде ыкчам темпте болуп жатат. Сиз айткан планшеттерди биз мисалы үчүн виртуалдык лабораторияларды колдонууда же болбосо ал кандай сабактарда колдонулат? Химия, биология, информатикадан жанагы ошондой лабораториялык практикалык сабактарда колдоно турганга керек болсо, биз уруксат берип колдондурабыз. Болбосо андан атайын ошо мыйзам чегинде биз шарт коюп атабыз да, мугалимдерге өзүңүз билесиз, киргенде мисалы үчүн башка окуу сабактарынан, адабият сабагынан же литература сабактарынан берген тапшырмаларды мобилдик телефондон карап, мындай даярдыкка мотивация жок болуп калат экен да. Ошон үчүн биз сабак учурунда мугалим түшүндүрүп аткан учурда мобилдик телефонду атайын мугалимдер чогултуучу жайга чогултуп коюп, анан сабак бүткөндөн кийин колдоруна берет да. Ушул максатта эле. Эми ошол мыйзам кабыл алынса, планшетте кирип калат да. Мен ошону айтып атам да, көрдүңүзбү? Эми бул мындай кылыш керек эле да. Билим берүү тармагында сиздер ошондой бир түшүнүк берсеңиздер болмок. Эми бул мобилдик телефондорду сабактарда колдонбоо үчүн бул ошол билим берүү тармагында министрдин бир мындай приказы эле чыкса болмок да. Же бир токтом кабыл алып туруп, ошо менен бекитип туруп, ар бир мектепке мындай директорлорго тапшырып коюш керек эле. Ошонун негизинде бул иш токтош керек эле да. Азыр мындай мыйзам болуп калды, эми мунун жоопкерчилиги да кандай болот? Эртең балдар бирөө сабакка алып кирип кетсе телефонду, анын жоопкерчилиги кандай болот да? Жазасы кандай болуп калат? Мыйзам чегинде кылганы жакшы деп ойлойм, себеби башка өлкөлөрдө алсак, Японияда деле, Россияда деле сабак учурунда мобилдик телефонду колдонууга тыюу салышкан да. Эми аны мыйзам эмес, токтом менен же министрдин бир буйругу менен муну алып чыгыш керек эле да. Мен ойлойм, алып чыгыш керек эле. Эми азыр жана планшет же ошо керектүү материалды алыш үчүн ал телефонду колдоно турган бир сабактар болот атайын. Андай учурда уруксат берилет. Эми көрдүңүзбү? Ал мыйзамда андай жок да. Азыр ошону сиздер ошол приказ менен токтомдун негизинде ишти алып барсаңыздар болмок, муну мыйзамга жеткирбей эле. Дастан Нарчисбекович, сиз билесиз го, азыр бизде кибербуллинг деген аябай среди учеников да, аябай неме болуп атат да. Ошол боюнча дагы көп ата энелер бизге кайрылышканда, себеби деген ошо балдар ошол кибербуллингге аябай көп неме болот экен. Эми ал бала жок, ал бала сабактан чыккандан кийин телефонун колдонот да, ага запрет кыла албайбыз. Сабактан чыкканда ооба болот, сабак убагында. Ал мектептеги тарбияны ичиндеги, аны эми ошону билим берүү тармагында ошо мектептин директору өзү эле бир положение иштеп чыгып туруп, же болбосо билим берүү тармагында бир приказдын негизинде эле иш тартипти чакырса болмок да. Анткени көрүп атпайсызбы, эртең бул керек, технология өсүп атат, ошол окуучуга, ошол жана мугалимге өзүнө керек болуп калат. Ошо мобильный телефондон, планшеттен бир информация алыш үчүн, сабак өтүш үчүн бул керектүү нерсе да бүгүнкү күндө. Ошол аркылуу сабак өтөт. Ошол жерден бир тийиштүү программаны алып иштегенге бир бүгүнкү замандын талабы ошол болот атпайбы? Анан биз азыр мыйзам менен запрет кылып койсок, биз 20-кылымга кетип калабыз да. Муну өзүңөрдүн ичиңерде бир тартипти эле орнотуп, положение чыгарып койсоңор болмок билим берүү тармагы.
Сиз анда же токтом менен сунушуңузду постановление бересизби? алып койгула болду. Ана мыйзам менен бул мен ойлойм оор болуп калат, урматтуу депутаттар. Кечиресиздер арине. Рахмат. Кийинки сөз Кожокулова Гулия Ахматкуловнада.